Москва шаарындагы мекенештер эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо бизге кайрылыңыз. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Баса белгилеп кетчү нерсе регистрация жасабайбыз, башка документтин бардык түрүн бүтүрөбүз. Экрандагы номерге кайрылыңыз. Тажикстандан Самонион айылы Кыргызстанга өттү. Коңшу Тажикстандагы Самонион айылы толук жана Хажавайялуу айылынын бир бөлүгү Кыргызстанга алынды. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште билдирди. Баткен районунун, Согдо улусунун Исфара районунун ортосундагы туташ эмес жерлерди жөнгө салууга жетиштик. Натыйжада Баткен районунун Достук айылынын тургундарынын жер үлүштөрү менен 91 гектар жерди, Мазииттин жерин 8,3 гектар, Көктерек айылынан 17 гектар жерди, Таштумшук айылынан 20,3 гектар жерди, Дача участогундагы 5 гектар жер болгон жалпы аянты 141,9 гектар Тажикстанга жазылды. Тагыраагы биз 142 гектар жерди тажиктерге бердик. Мунун ордуна эмнелерди алдык? Исфара районунун Самонион айылын алдык. 18,4 гектар. Дахма участогун 33,1 гектар. Хожайы Алуу айылынын бир бөлүгүн алдык 21,5 гектар. Гавсубар участогун 2,7 гектар. Миңбулак участогун 42 гектар багы менен жана Лаккон участогунун бир бөлүгүн 55 гектарды алдык. Жалпыстан 142,7 гектар жер Кыргызстанга жазылды. 1 гектар кошуп агыптырбыз да, деди Ташиев. Булак супер кейжи. 2 жылдай талаштык. Камчыбек Ташиев головной кандай чечилгенин айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маалымат берип жатып, головной суу бөлүштүрүү жайы кандай чечилгенин айтты. Анда Ташиев чыр чыгып келген головной тилкесиндеги 3 люктун 1,5 3-4 метр жер Кыргызстанга өтүп, ошончо өлчөмдөгү жер тилкеси 1,5 люк менен Тажикстан тарапка өткөнүн айтты. Головнойду 1989 жылы сүйлөшүүдө эле ортосунан бөлүп өтөбүз деген сүйлөшүү жүргөн. Бирок биз ал нерсени караган жокпуз. Эми ак суусу башынан баштап бөлүнүп келе жатып, головнойго келгенде эле бөлүнбөй калып жатат. Алар ортосунан бөлөбүз деп, биз болсо жок, бөлбөйсүңөр деп келдик. Ошентип биз 2 жылдай талашып жүрдүк окшойт. Акыры бөлө турган болсок компенсация бересиңер деп, ошол жердеги 3 люкту 1,5 люктан кылып бөлдүк. Ал жер эми 3-4 метр жер болсо керек. Ошонун негизинде биз Онжу булак участогунан 500 гектар жер алдык. Чоңалай районунда Кароол дөң участогунан 100 гектар жер алдык. Бул жанагы Сүлүктүү шаарына кире бериш жердеги жолдун үстүнө чейин Тажикстандыкы болчу. Жолдун үстүнөн Сүлүктүү шаарын карап турушат эле. Ошону 100 гектарга чейин ичине киргиздик. Анан Катта Туз участогунан 150 гектар жерди алдык. Катта Туз участогы бирде тажиктерге, бирде бизде болуп ызы чуу эле болуп жүргөнбүз. Бирок биз документти карасак, ал жер бизге бөлүнгөн эмес экен. Ошондой болсо дагы биз Катта Тузду 300-300дөн кылып тең ортосунан бөлгөнбүз. Ал жердеги скважиналар дагы тең ортосунан бөлүндү. Бирок ошого кошумча Катта Туздан 150 гектар жерди кайра алдык. Ошентип головной суу бөлүштүрүүчү курулмасынын 1,5 люгунун ордуна биз 750 гектар жерди алдык, деди Ташиев. Булак супер кейжи. Дональд Трамп АКШ Украинага жардам көрсөтүүсүн токтотконун айтты. АКШ азыркы тапта Украинага эч кандай жардам көрсөткөн жок. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Азыр биз эч кандай жардам көрсөткөн жокпуз деген Трамп 25 февралда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып. Ошондой эле Трамп Орусия менен Украина ортосунда жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр токтогонго чейин Украинада согуштук аракеттерди улантууга жетиштүү курал-жарак бар экенин кошумчалаган. Муну менен катар Трамп келечекте Украинага аскердик жардам көрсөтүүнү Европа колго ала турганын айткан. Париж, Берлин жана Лондон Украинага аскер жиберүүгө даяр. Бир катар Европа өлкөлөрү ок атышпоону камсыздоо үчүн Украинага аскерлерин жөнөтүүгө даяр. Бирок АКШнын колдоосу керек болот. Бул тууралуу Франциянын финансы министри Эрик Ломбар Bloomberg телеканалына берген маегинде билдирди.
Украина боюнча техникалык талкууларды баштадык. Ого атышпоонун кепилдиги үчүн Украинага европалык аскерлер жөнөтүлүшү керек деген жалпы макулдашуу бар. Буга Улуу Британия, Германия жана Франция даяр. Евробиримдиктин башка өлкөлөрү да салымын кошот деген ал. Министр АКШнын президенти Дональд Трамп ого атышпоо келишимин колдоого макул болгонун растаган. Бирок ал Вашингтон кандай конкреттүү кадамдарга бара турганын тактаган жок. Буга чейин The Wall Street журнал гезити Ак үйдүн расмий өкүлүнө шилтеме жасап, Трамптын Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу планында согуштук аракеттер кайра башталса, АКШ Киевге жардам жиберет деген кепилдик жок экенин жазган.